15 электромобиль, Дубайга 2 кишилик 3 жолдомо жана 15 смартфон. Ушул байгелер 1-июль күнү Борбордук ала тоо аянтында ойнотулду. Жалпысына салык чек тиркемеси аркылуу 6,5 миллиондон ашык ID номерлер менен 238 миңден ашык жаран утушка катышкан. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл байге фонду фондусу көбүрөөк түзүлгөн. Бул учурда мамлекеттик бюджеттен атайын акча каражаты бөлүнүп берилген. 1001 турунда ошо 1-июлга карата 1000ден ашык байге коюлган. Утуштардын биринчи этабы 26 июндан 30 июнга чейин салык кызматынын Facebook баракчаларында төз эфирде өткөрүлүп, күн сайын 234 байге ээлерин тапты. 5 күн ичинде лотереянын катышуучулары үчүн 1170 байге 500 iPhone 14, 150 ноутбук, 20 даана Dyson маркасындагы фен рандом системасы аркылуу ойнотулду. Мында утуучу онлайн тандалып алынат дагы, адам фактору аралашпайт. Конкурс полностью ачык айкын өтүп атат, түз эфирде өтүп атат. Онлайндан көрсө болот. Жанагы номер билеттер болсо, рандомайзер деген белгилүү ошондой сайт бар. Ошонун ичинен рандомный число берилет да билеттин. Ошактан анан утуучу табылат да. Ал система өзү рандомный эле, аны эч ким эч контролдо албайт да. Ал өзүнүн ошондой системасы менен числону выдавайт. Ага эч ким таасир эте албайт. Жарандарга айтып кетерим, бул баягы элде көп сөздөр болот экен, салык кызматы өз таангандарын утушка байгеге ээ кылат деп. Андай жок, бул башынан аягына чейин биздин система эмес. Мен айтып кеткендей, бул эл аралык сайт тандайт, ким утат, ким утпаарын. Утуш ойуну кызыктуу шоу программа жана эстрада жылдыздары катышкан чоң концерт менен коштолду. Аянтта көрүүчүлөр үчүн да жагымдуу белектер уюштурулган. 15 смартфон ойнотулуп, байге ээлерин тапты. Алардын катарында Шабдан Бекешев да бар. Башында кичине чувство болгон, ушу утуп каламбы деп аракет кылып атканбыз, буюрса. Тилени бар Аллахтын колунда экен да. Чынында эле Аллахтын колунда экен. Келмей айтып аткам. Буюрса, ушундай утуп алдык. Чоң рахмат барына, Алла разы болсун. Биз сизди куттуктайбыз. Сиз электромобилди утуп алдыңыз. Салык чек тиркемесинин эң башкы байгелери болгон 15 электромобиль жана Дубайга 2 кишилик 3 жолдомонун ээлери да табылды. Алардын айрымдарын Борбордук аянттан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өзү телефон аркылуу куттуктады. ККМ аркылуу өткөрүлгөн сумма 2021 жылы бул статистикада 893 миллиард сом түшсө, ал эми 2022 жылы бул сумма 201%га жогорулап 1 триллион 801 миллиард сомго көбөйдү, урматтуу калай калк. Бул өз кезегинде өлкөнүн бюджетин толуктоого жана социалдык программаларды ишке ашырууга, медицина, билим берүү, социалдык объекттерди жана жолдорду курууга, айлыктарды, пенсия, пособияларды көбөйтүүгө жана башка маанилүү тармактарды өнүктүрүүгө түздөн түз таасирин тийгизет. Салык чек тиркемеси ишке киргенде ККМ колдонуучуларынын саны кескин көбөйгөн. 2022 жылы 17 миң болсо, быйыл бул көрсөткүч 65 миңден ашты. Бул ишкерлер тарабынан ККМди колдонуу боюнча коомдук контролду гана камсыз кылбастан, баалуу байгелердин ээси болууга да мүмкүндүк берет. Муну аянтка келгендердин көбү кубаттоого алышат. Биз аябай кубанычтабыз. Чек чогултуу эле чоң белек утуп алса болот экен. Утуп атабыз. Мамлекетке биздин да салым болсун деп атабыз. Мамлекетибиз күчтүү болсун. Ушундай оюндар ойнолуп, адамдарга стимул болуп турсун. Утуштун экинчи этабы 30 декабрда болот. Анда Бишкектен 10 батир, 10 электромобиль, чет өлкөгө 3 жолдомо, 500 iPhone 14 жана башка белектер ойнотулат. Лотереяга катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүү жетиштүү. Кассалык чектин QR кодун мобилдик тиркемеден сканерден өткөрүү шарт. Ар бир топтолгон 1000 сом үчүн 1 ID номер ыйгарылат. Рахат Кыдыр Токтоева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.